16 январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Аксыда өспүрүмдү сабоого шектелип, топ балдар кармалды. Аксы районунда топ балдар өспүрүмдү сабап, тоноп кетишкен, шектүүлөр камакка алынды. Бул тууралуу Жалал абад ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга баланын апасы кайрылган, ал Кербен шаарында топ балдар уулун эч себепсиз сабап кетишкенин айткан. Бул боюнча тоноо беренеси менен иш козголуп, териштирүү жүргүзүлгөн. Шектүү катары 16, 17 жана 19 жаштагы балдар кармалып, Аксы райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда териштирүү уланууда. АКШ Керемет банкка санкция салды. 15 январда АКШнын каржы министрлиги Украинага кол салганы үчүн Орусияга каршы киргизген санкциялык тизмесин кеңейтти. Жаңыланган реестрге Кыргызстандагы Керемет банк да кирген. АКШ каржы министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргыз банкы бери дегенде эле 2024 жылдын жайынан тарта санкциялардан кыйга өтүү схемаларын ишке ашыруу үчүн орусиялык кызмат адамдары жана санкциялык тизмедеги Промсвязьбанк менен иштешип келген. Керемет банк АКШнын бийлиги санкция салган Кыргызстандагы алгачкы банк болуп калды. Америкалык мекемеден санкцияларды кыйга өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн Керемет банк Промсвязьбанктын атынан чет өлкөлөргө акча которуп турганын билдиришти. Промсвязьбанк АКШнын санкциялык тизмесине 2022 жылы киргизилген. Анда АКШ бийлиги банк Орусиянын коргонуу тармагында иштей турганын жана өлкөнүн аскердик өнөр жай базасына миллиарддаган доллар каржы жардамын бергенин билдирген. АКШ каржы министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстандын каржы министрлиги Керемет банктын акцияларынын контролдук пакетин 2024 жылы Орус өкмөтүнө байланыштары бар орусиялык олигархтарга тиешеси бар фирмага саткан. Министрлик ал фирманын аталышын атаган эмес. Америкалык мекеме белгилегендей, Керемет банкты сатып алуу келишими Орусияга импорттук товарларга акча төлөө жана экспорттон түшкөн каражаттарды алуу үчүн санкцияларды кыйга өтүүчү борбор түзүү максатында жасалган. 2024 жылы июлда депутат Дастан Бекешев Керемет банкты орусиялык олигархтардын бири сатып алганын билдирген. Анда банк бул маалыматты четке кагып, банк сатылбаганын маалымдаган. Сентябрда Керемет банк жеке адамдардын колуна өткөнү белгилүү болгон. Ага чейин банктын акцияларынын контролдук пакети Кыргызстандын каржы министрлигине таандык болгон. Айрым ЖМКлардын маалыматына ылайык, Керемет банктын акцияларынын контролдук пакети Люксембургдук компанияга 850 миллион сомго сатылган. Банк жеке колго өткөндөн кийин анын жетекчилиги алмашканы кабарланган. Банктын башкармалыгынын жаңы төрайымы Татьяна Куржей, директорлор кеңешинин башчысы Наталья Дружинина болгон. Азаттыктын маалыматы боюнча, бул экөө тең буга чейин Казакстандагы Евразия банкынын жетекчилик курамында иштешкен. Султанбеков 63 күндөн бери ачкачылыкта. Ал өз алдынча баса албай калганы айтылды. Социал-демократтар партиясынын абактагы лидери Темирлан Султанбеков 13 ноябрдан бери ачкачылык кармап келе жатат. Анын ден соолугу кескин начарлап кеткени тууралуу партиялашы Роза Турксевер билдирди. Ал Кадыр Атамбаевга абактан кат жазып, Султанбековдун сол буту шилтенбей калганын, көкүрөк тушу ооруп, колдорун калтырак баса баштаганын айткан. Азырынча жаза аткаруу кызматы Султанбековдун абалы тууралуу маалымат бере элек. 13 ноябрда Социал-демократтар партиясынын штабы тинтилеп, партиянын лидери Темирлан Султанбеков жана мүчөлөрү Ирина Карамушкина, Роза Турксевер камакка алынган. Аларга добуш сатып алуу беренеси менен айып тагылып, партия 17 ноябрда өткөн жергиликтүү кеңештердеги шайлоодон четтетилген. Бир мандаттуу округдар боюнча депутаттарды шайлоону жокко чыгаруу сунушталды. Парламенттин депутаты Нурланбек Сыдыгалиев демилгелеген мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Мыйзам долбоорунун максаты жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого бөлүнгөн бюджеттик каражатты натыйжалуу пайдалануу. Документте азыркы шайлоо мыйзамына ылайык 36 депутат бир мандаттуу шайлоо округунан мажоритардык система боюнча шайланары айтылган. Ошондой эле эгер депутаттардын бири мандатын тапшырса, мыйзам боюнча 2 айда жаңы шайлоо өткөрүлүүгө тийиш. 2020 жылдын ноябрында Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып турганда партиялык система мамлекетти толугу менен кыйратты деп билдирген. Ал жаңы баш мыйзамдан партиялык системаны алып салууну колдоп чыккан. Бирок Жапаровдун айтымында бул ою ишке ашкан эмес, анткени айрымдар каршы чыгып, депутаттардын жарымын партиялык система менен, калганын бир мандаттуу округдардан шайлоону сунушташкан.